Анда радиоға сигналды берсек. 2012 жылы ынтымақ телеканалы өз ишмердүүлүгүн баштаган. Кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен обого чыккан телеканал ушул жылдын 24-июлунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тиешелүү токтому менен УТРКнын курамына кошулду. Азыркы күндө телеканалда жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы заманда техниканын өнүгүү заманы болгон үчүн, мисалы үчүн быйылкы чыккан техника эмки жылкыга эскирип калды десек деле болот. УТРК кошулгандан кийин жетекчилик сүйлөшүүлөр менен техникалар жакында жаңы келет. Өзгөрүүлөр чоң болот. Анын ичинде биздин студиянын ичинде өзүбүздүн студиялар бар эле, бирок өтө чоң эмес, өзүбүзгө жараша студиялар. Азыр чоң студия ремонт болуп жатат, ток-шоу өткөрө турган даражада студия даяр болот. Заманга ылайыктуу болууну көздөгөн телеканал программалардын маани маңызына басым жасап баштады. Улуттук телеканалдын курамына киргенден кийин ондой жаңы программалар башталды. Социалдык көйгөйлөргө арналган көрсөтүүлөрдөн сырткары элдин интеллектуалдык, медициналык, укуктук билимин ашырууга багытталган программалар дагы даярдалууда. Мындан сырткары жаштардын мекенге болгон сүйүүсүн ашырууга арналган Кыргыздын бейиштей жерлерин дагазалаган эфирлер дагы бар. Буга чейин чыгып келбеген балдардын көрсөтүүсү, туризм боюнча, спорт боюнча да көрсөтүүлөр жана башка мына социалдык маселелер боюнча көрсөтүүлөр кошулду. Андан тышкары бул УТРК менен бизде мындай тажрыйба алмашуу акыркы учурда чоң пайдасын берип атат. Бизде мына жөнүндө операторлор окуп келбестен бир чет элдик адистерди алып келип, кече жакында УТРКдо окуу болду. Ошол жерде көрсөтүүлөрдү программаны түзүү боюнча болду. Ал жерде мисалы үчүн эртең менен кандай маанайда кандай көрсөтүүлөр тартууланат. Ошол боюнча түштө, кечки маал кайсы уакка кандай көрсөтүүлөрдү коюш боюнча чет элдик адистердин окутуусунда окуп келишти да. УТРК Ош телеканалы телеэфир жааты менен гана чектелбестен интернет сайт жана радио аркылуу да окурман угармандарга жакшы маанай тартуулап, акыркы жаңылыктардан кабардар кылып турат. Ынтымак радиосун Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 2 миллионго жакын адам көрүп угат. Анан УТРКнын карамагына кошулгандан кийин бизде өзгөрүштөр чоң болду. Обновление дейбиз го, жаңыртан программалар даярдадык. Мурда биз жылдыздар менен иштесек, азыр көбүрөөк басымды элдик таланттарга берип атабыз. Анан көп эл менен мамиле болуп атат бизде. Анан ырларыбыз дагы более современный, анан элдер уга турган, мурда мисалы 18ден 20га чейин болсо, азыр 25ден 35-40га чейин угармандар уга турган ырларды ошо радиодан коюп берип атабыз. Жыл башынан бери УТРК Ош телеканалынын чыгармачыл жааматы жалпы 16 телепрограмма даярдап көрүүчүлөргө тартуулап келүүдө. Мындан сырткары продакшн студиялар менен кызматташып, ири теле долбоорлор даярдалып жатат. Белгилей кетсек, УТРК Ош телеканалынын жыштыгы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарын өз ичине камтыйт. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, улуттук телеканалдын Замана студиясы үчүн Ош облусу.